Ден соолукту чыңдап, спорт менен үзгүлтүксүз машыгып турууга көнүктүрүү багытында башталып жаткан спорттук иш-чаранын ачылышына университеттин ректораты, профсоюз уюму жана окумуштуу окутуучулар жамааты катышты. Салтка айланган кышкы спорттук мелдешти окуу жайдын Достук спорт клубу колго алган. Кечээ күнү болсо бизде эстафета менен башталды, ачылуу аземи болуп. Бүгүн мына волейбол болуп атат. Эртең стол тенниси болот, тогуз коргол, шахмат, спорттун алты түрү боюнча ушу мугалимдерге oyun uyuşturuldu. Oyun bolsa oydogудай жүрүп жатат. Бардыгы жакшы даярдыкта келиптир. Университетте, факультеттеги мугалим ага эжекелер бардыгы даярдыгы жакшы. Достук беттешүүнүн жүрүшүндө мыкты оюнчулар аныкталып, шаардык, облустук, эл аралык спорттук мелдештерде университеттин намысын коргой турган курама команда түзүлөт. Сергек жашоону камсыз кылуу багытында уюштурулган бул иш-чара кызматкерлердин арасында ынтымакты бекемдеп, биргелешкен аракетке негиз болорун катышуучулар бышыкташты. Бүгүнкү спорттук мелдеште командалар өтө күчтүү даярданышкан, атаандашы өтө күч, оюн өтө курч мезгилде өтүп жатат. Кечеги эстафетада аябагандай курч өттү десек болот. Атаандашы күч болду. Ошол 8 команданын ичинен биринчи орунга биз чыктык деп айта алам. Себеби атаандашы күч болду. Спортсмендер, окутуучулар өтө күчтүү даярданышкан. Спартакиаданын жыйынтыгында ийгиликке жетишкен мыкты оюнчуларга жана командаларга окуу жайдын жетекчилиги, профсоюз уюму тарабынан баалуу белектер берилет.